Ошентиптир. Саламатсызбы Нурзат эже? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үнүбүз жакшы эле угулуп жатабы сизге? Ооба, угулуп атат. Чоң рахмат бизге убакыт бөлүп ушул англис тилин кантип үйрөнсө болот деп биздин окурмандарга кеңеш берүүгө убакыт тапканыңызга. Алгач эле сиз менен таанышып алсак, сиз өзү Ала-Тоо эл аралык университетинин мугалими болуп иштейсиз. Өзүңүз жөнүндө Ооба, кыскача айтып берсеңиз. англис тилинен сабак берем. Иштегениме 14 жыл болду университетте. Өзүм ошол университеттин бүтүрүүчүсү болом. 2002-жылы бүтүргөм. 2007-жылдан бери иштеп келатам. Урматтуу достор, бүгүн бизде конокто Ала-Тоо эл аралык университетинин англис тили мугалими Нурзат Усупова эжебиз бар. Эгер англис тилин үйрөнгүңүздөр келип жүрсө же кантип баштоон билбей турсаңыздар, бүгүн суроо жөнөтсөңүздөр жооп алып бергенге аракет кылабыз. Алгач эле сурообуздан баштасак, Нурзат айтсаңыз, англис тилин бүгүнкү күндө эмне үчүн үйрөнүү керек? Азыр глобалдашуу заман болгондуктан элдер чет өлкөгө көп чыгууда. Ар кандай себептер менен чыгып атышат, иштеп акча табыш үчүн чыгып атышат, саякаттап чыгып атышат жана билим алып, билим берүү үчүн дагы барып атышат. Эми ушул чет өлкөдө өзүн эркин алып жүрүп, эркин сүйлөш үчүн англис тили зарыл болууда. Адамдар ошон үчүн кызыктар англис тилин үйрөнүүдө. Түшүнүктүү. Бул чет жакка чыгуу менен кошо ушул жумуш табууда дагы бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү берсе керек бул тилди билүү. Албетте, канчалык адам ошол чөйрөнү түшүнүп, ошол жакта адаптация боло алса, ошончолук мүмкүнчүлүктөр көп болот. Анын үчүн тил билүү керек. Бул андан кийинки сурообузду өтсөк, бул англис тилин белгилүү бир жаштан баштап үйрөнүш керек деген чек барбы? Мисалы, мынча жаштан же 7 жаштан деген. Андай чек жок. Тилди каалаган адам үйрөнө алат. 50 жашта үйрөнгөндөр дагы бар, 60 жашта үйрөнгөндөр дагы бар. Ал адамга байланыштуу болот. Ар бир адамдын өзүнүн шыгы болот, өзгөчө шыгы бар болсо батыраак үйрөнөт. Бирок ошол карабастан канчалык эртерээк баштаса, ошончолук жакшы. Анткени жаш баланын акылынын ийкемдүүлүгү курч болот, кабыл алуусу күчтүү болот. Алар эртерээк үйрөнүп, эртерээк бат эстеп калышат. Ошондой эле ошо англис тилин өкүлүндөй так жана эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот. Жаш бала үйрөнсө, менимче дагы жакшы. Эркин сүйлөөгө деп калдыңыз. Ошол англис тилинде эркин сүйлөш үчүн эмнелерди аткарыш керек? Эркин сүйлөш үчүн көп сүйлөш керек. Баардыгы практика түрүндө үйрөнүлөт. Бирок англис тилин үйрөнүү процесси баардык эле тилдерди үйрөнүү процесси бир нече бөлүмдөн турат. Булар грамматика, окуу, угуу, сүйлөө, жазуу болуп эсептелинет. Ошонун баардыгын үйрөнгөндөн кийин гана адам эркин сүйлөй алат. Анткени булар бири бири менен аябай тыкыз байланышта болот. Сүйлөш үчүн ошол ситуацияга ылайыктуу грамматикалык структураларды колдонуш керек, ошого жараша сөздөрдү колдонуш керек. Ошондуктан ошонун баардыгын алып жүрүш керек. Бул жерде практика дагы абдан маанилүү болсо керек, мисалы ошол тилдин өзү. Биринчи орунда практика турат. Сүйлөгөндү үйрөнгүң келсе көп сүйлөшүң керек. Жазганды үйрөнгүң келсе ошого маани берип көп жазышың керек. Бирок ошондой эле баардыгын билиш керек, баардыгын колдоnuш керек. Ошондо гана эркин сүйлөп, эркин баардыгын кыла алат. Практика деп калбадыкпы? Көп ошол практиканы өтүш үчүн сөзсүз түрдө ошол тилди алып жүрүүчү, мисалы, ошол англис жараны менен сүйлөш керек болуп ойлойт да. Кадимки эле, мисалы, англис тилди мыкты билген кыргыз жарандары менен эле сүйлөшсө болобу же сөзсүз түрдө ошол тилди алып жүрүү, тилдин өкүлү менен сүйлөш керекпи? Ал дагы маанилүү, өкүлү менен сүйлөш маанилүү, анткени алардын ошол ар бир тилдин өзүнүн акценти бар да. Ошону түшүнө билиш үчүн ошол өкүлдөрүн көбүрөөк угуп, көбүрөөк ошолор менен да практика кылыш керек. Бирок бул эми англис тилинде сүйлөгөн кишилер көп да, ошон үчүн эң негизгиси түшүнүш үчүн англис тилин өзү билиш керек, өзү көп нерсени түшүнө алса, эгерде сөз байлыгы көп болсо,
грамматикасы да жакшы болсо, угуу процессинде аябай жакшы өздөштүрсө, анда баардыгы ансыз деле түшүнө алса болот. Түшүнүктүү. Азыр көбү карантинде үйдө отуруп анан бош убакыт көп болуп жатпай, анан ошол өз алдынча тил үйрөнүүнү чечкендер эмнеден баштаса жакшыраак болот? Кандай кеңеш бере аласыз? Кеңешим ушул англис тилин ойлонуп, ошону угуп, сүйлөп дагы эле айтып кетем, практика түрүндө, баардык практика түрүндө жүрүш керек. Угуп, ошону кайталап, кичинекей бала тилди кантип үйрөнөт? Ошону элестетип эле, ошо кичинекей баланын кылган нерсесин адам кыла бериш керек. Үйрөнүп аткан окуучу ошону баарын кайталаш керек. Балдар мультфильм көрүп, ошону кайталай берет. Анан кийин ошону колдонууга аракет кылат күнүмдүк жашоосунда. Ошо окуучулар дагы ошо процесстен өтүш керек. Ар кандай программалар, тиркемелер бар эмеспи, приложениялар? Ошолордун кандайдыр бир деңгээлде жардамы тиеби же бул адамдын? Албетте, ошо тиркемелер, ошо программалар практика кылганда абдан жардамы көп, жардамы чоң. Ошо практика кылсын деп жасалган да ошолор. Ошондуктан ошолорду көчүрүп алып, ошолорду колдонуш керек. Окуш керек, угуш керек, сүйлөш керек, жазыш керек. Окурмандардын суроолоруна өтө берсек, саламатсызбы дейт, кантип грамматиканы оңдосо болот деп сурап жатышат сизден. Дагы бир жолу айтам, грамматиканы оңдош үчүн көп практика кылыш керек. Ошо грамматиканы көп практикалардан өткөрүш керек. Анан кийин дагы бир нерсе айтып кетет элем. Ошо грамматиканы өзүнүн жашоосундагы ар кандай жагдайларда колдонуш керек. Ошондо батыраак эсинде калат. Батыраак көбүрөөк сиңет жана эстеп калат. Мисалы кандай жагдайларда мисал келтирип бере аласызбы? Бүгүндүк эле ар кандай жагдайларда, именно баардык жагдайларда практика кылыш керек. Эң эле жөнөкөй эле аркыны берип кое аласыңбы, же бир кафеде отуруп тамак заказывать атасыңбы, же бирөө менен жаңы таанышып маек куруп атасыңбы, ошол ар бир жагдайга эле, күнүмдүк жагдайларга эле ошол структураларды пайдаланганды үйрөнүш керек да. Ошондо батыраак эсинде калып, унутпайт. Кийинки окурман суроосуна өтсөк, интернетте англис тилин үйрөтүүчү программалар барбы? Эгер болсо, кандай программаларды сунуштай аласыз деп сизден сурап жатышат? Азыр программалардын түрү ушунчалык көп. Менин оюмча, ошол мен көргөндөрдүн арасында BBC Learning Online деген эме бар, курс бар, онлайн курс, бекер. Эмнеге ошону айтып атам? Жана ошол жерде эмне ошо жагдайлар көрсөтүлөт да. Ошону практика кылып, ошолорду кылса, абдан жакшы жардам берет деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтсөк, бул англис тилин фильмдерди субтитр менен көрөм дейт. Бунун кандайдыр бир жардамы болобу деп сурап жатышат? Баардык нерсенин жардамы болот. Биринчи субтитр менен көрсүн. Андан кийин кайра субтитрди өчүрүп салып, өзүн көрсүн. Ошентип угууну практикадан өткөзүп, ошону жакшыртат. Андан кийин ошол көргөн нерсесин жазыш керек. Оюн жазыш керек. Ошо фильмди түшүндүрөбү, же өзүнүн оюн түшүндүрөбү, жазуу түрүнө өтүш керек. Анан ошону бирөөнө түшүндүрүп бергенге өтүш керек. Ошол эле фильмди, көргөн фильмин жана ошол фильм жөнүндө эмне ойлойт, өзүнүн оюн бирөөнө айтып бериш керек. Ушул мен айтып кеткен жана 5 бөлүктү дайыма чугалып жүрүш керек. Бул жакта да суроо келиптир. Англис тилин үйрөнгүм келет, бирок мотивация таппай жатам. Каалоом жок болуп жатат. Кандай кылсам болот? Кеңеш бере аласызбы деп сурап жатышат. Азыр мотивация абдан көп да, бирок эгерде ал адамга иштебей атса, анда менин оюмча бир дос табууга аракет кылсын. Ошо англис тили өкүлүнөн бирөөнү биз pen friend деп коебуз, онлайн дос болуп алып, бири-бирине жазса, ошого кызыгып, бул реалдуу жагдай да, ошондой реалдуу жагдайларды табыш керек да. Ошондо кызыгуу пайда болот, мотивация да пайда болот. Менин оюм ошол.
Мен англисче таптакыр билбейм, нолдон баштап үйрөнгүм келет. Мага кандай кеңеш бере аласыз деп сурап жатышат. Кеңешим башташ керек. Баштаганда анан процесс башталат өзү. Анан кийин баштагым келип атат деп отура берсе, ал эч качан башталбайт да. Ошон үчүн бир нерсени үйрөнүш үчүн ошону кылыш керек. Дагы бир жолу айтам, практика түрүндө гана үйрөнсө болот. Урматтуу окурмандар, бизде конокто Ала Тоо эл аралык университетинин англис тили мугалими Нурзат Усупова эжебиз бар. Эгер англис тилин үйрөнүүдө кандайдыр бир кеп кеңешке муктаж болуп жатсаңыздар, суроо берсеңиздер болот. Сөзсүз бул прямойду сториске сактап коебуз. Кийинки суроолорго өтсөк, Ала Тоо университетинде иштейт эмессизби? Ошол жакта билебиз, бул эл аралык университет болгондон кийин англис тилинде окутулат, туурабы, Нурзатчы? Анан ошол англис тили кандайча окутулат ал жакта? Кандайдыр бир артыкчылыктары барбы? Ошого токтой кетсеңиз. Ала Тоо университетинин эң биринчи артыкчылыгы бул баардык сабактар англис тилинде берилет. Англис тилинде окутулат жана англис тилинде окутулат. Бул өзгөчөлүк бар болгондугу үчүн биздин окуучулар англис тилин бат үйрөнүп, бат адаптация болуп кетишет. Мектептерде деле англис тили үйрөтүлүп келатат, бирок ал орус тилинде жана кыргыз тилинде үйрөтүлгөндүгү үчүн эч кандай жетишкендиктер жок. Биздин эң биринчи өзгөчөлүгүбүз ушул деп ойлойм. Экинчи өзгөчөлүгүбүз бар. Менин 18 жашымдан бери ушул Ала Тоо университетинде жашап келаткандыгым үчүн айта алам, биздин университет бир чоң үй бүлөдөй. Окутуучунун окуучуга кылган мамилеси, окутуучулардын бири-бирине кылган мамилеси, администрациянын бизге кылган, окуучуларга кылган мамилеси өзгөчө. Абдан позитивдүү. Бир үй бүлөдөйбүз, чоң үй бүлөдөйбүз. Бирок аны келип сезип билиш керек. Мен айтып берүү мүмкүн эмес. Ал жакта методдор дагы бул заман талабына ылайык келген заманбап методдор болсо керек. Туура. Биздин эмнеге биздин студенттер биздин университетти бүтүрүп кеткенден кийин бат жумуш табышат? Анткени биз колдонгон методдор бул 21-кылымдын эң жакшы методдору болуп эсептелинет. Интерактив метод деп коебуз. Мында ошол студенттерди иштетип, өздөрүн практика кылдырып, мен айткандай ошондо эффект көп болот, жыйынтык да жакшы болот. Ошол методдорду колдонобуз. Кечээ анонс бергенде да суроо келген, ошол Ала Тоо университетинде тапшырыш үчүн сөзсүз англис тилди билип барыш керекпи же мындай деле бара берсе болобу? Жок, андай шарт жок. Бизге эч нерсени билбей келген студенттер билип келгендерден да жакшы үйрөнүп кетишке мүмкүнчүлүктөр бар. Биз университетке жаңы келгенде англис тили деңгээлин текшерип, тест алабыз. Анан ошол группасын белгилеп, эң башталгыч деңгээлден баштап англис тилин үйрөтүп баштайбыз. Бирок ошол эле окуучулар бүтүп атканда англис тилинин деңгээли бирдей эле болуп бүтүшөт. Бул жакта да суроо келиптир. Ала Тоо университетине тапшыргандан кийин эл аралык тесттерди тапшыра алабызбы дейт, ал жакта окуп бүткөндөн кийин. Ошол эле TOEFL'ду сурап жатышат. Жакшы суроо. Биздин университет ошол центрлер менен, TOEFL центр менен, Оксфорд центр менен келишим түзүп, тест өткөрүп, ошол эл аралык сертификат берүүгө акысы бар. 4-курсту бүткөндөн кийин TOEFL тестин өтүшөт, анан ошол сертификаттын ээси болуп чыгышат. Ал эми колледждин бүтүрүүчүлөрү Оксфорд тестин өтүп, ошонун сертификатынын ээси болот. Ошондуктан бул дагы абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Андан ары улантып кетсе болот. Ошо TOEFL сертификатын алып алып, башка өлкөгө барып окуса мүмкүнчүлүктөр көп. Башка университеттер менен алмашуу программасы менен кетсе да болот болуш керек сиздердин университетте. Программалар абдан көп. Бизде 22 андан да көп өлкө менен келишимибиз бар. Келишим түзүлгөн, ошол программанын да түрү көп. Бирок ага 2-курстан баштап жазылып, регистрация кылып, анан кетсе болот. 1-жыл болсо англис тилин үйрөнүш керек болот. Ал жерге барып окуш үчүн англис тилин билиш керек. Ала Тоо университетинде англис тилин англис тилинин өкүлү чет элдик жаран окутабы же кыргыз тили мугалимдерби деп сурап жатышат. Жакшы суроо болду. Биздин университетте
Британиядан, Англиядан келген, Америкадан келген өкүлдөрүбүз абдан көп. Ансыз англис тилин үйрөтпөйбүз, анткени ар бир группага жок дегенде бир өкүл керек. Ошо англис тилин өкүлү ал дагы сабак берет, биз да сабак беребиз. Ошо чогуу иштеп, чогуу үйрөтөбүз. Анткени балдардын кулагы ошол англис тили өкүлүнүн акцентине көнүш керек. Ошол кандай ылдамда сүйлөсө, ошону түшүнө билиш үчүн ошол өкүлүн дагы киргизебиз сабакка, англис тили өкүлүн дагы. Анан биз да жардам беребиз. Урматтуу окурмандар, бизде конокто Ала Тоо эл аралык университетинин англис тили мугалими Нурзат Усупова эжебиз болду. Англис тилин үйрөнүү боюнча кеңештери менен бөлүштү. Бул эфирди сактап коебуз жана ошондой эле видеосун YouTube каналдан көрүп алсаңыздар болот. Ал эми биз эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки түз эфирге чейин кош калыңыздар. Чоң рахмат Нурзатчы, жакшы туруңуз. Рахмат силерге дагы. Жакшы туруңуз.